Кыргыз Республикасынын президентинин 2022-жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгын, инсандын руханий, адип, ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндөгү концепциясын ишке ашыруунун алкагында Ысык көл досторун чогултат 2022 аттуу 12-чи эл аралык этно карнавал өтүүдө. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан жана КМШ өлкөлөрүнөн атайын чакырылган делегациялар келишти. Света Трубумбаевна, детский образовательный центр «Малостан» имени Курнубаева, Таласская область, город Талас. 12-чи эл аралык фестивалдын катышуучулары адегенде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев менен жолугушту. Этно карнавал өлкө башчысынын бир катар жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулган иш-чаралардын алкагында өткөрүлүүдө. Мен бул эл аралык этно карнавал эл аралык мамилелерди бекемдөөгө шарт түзөрүнө ишенем. Ал эми силер үчүн бири-бириңер менен таанышуунун, пикир алышуунун жана фестивалга катышкан өлкөлөрдүн достугун чыңдоонун аянтчасы болуп калмакчы. Достор, мен силерге дем алууңарды Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдүн жээгинде эстен кеткис жакшы өткөрүшүңөрдү каалайм. Урматтуу биздин келечек нээлери буюрса, көп нерселерди бирге үйрөнөбүз деп үмүттөбүз. Жолугушууда коңшу өлкөлөрдөн келген делегация өкүлдөрү да күнөстүү Кыргызстанга келгендерине кубанычтарын жашырбай, каалоо тилектерин айтып, атайын ала келген символикалуу сувенир белектерин билим берүү министрлигине кыйгарышты. Здравствуйте, уважаемый господин министр. Здравствуйте, уважаемые друзья из наших дружественных стран республик. Я бы еще раз хотел бы поблагодарить от всей российской молодежи. Приехал, как будто у меня сердце вспомнило тот момент. Я сразу начинаю восхищаться вот этой красотой киргизской. У меня отличное появляется настроение. Я очень рада вас видеть. Спасибо вам большое. Здесь живут мои самые лучшие друзья, с которыми я познакомился 2 года назад в лагере Барчин. И я очень рад вас видеть. Этно карнавалды уюштуруучулардын бири болгон Республикалык балажан эстетикалык тарбия берүү окуу методикалык борборунун директорунун айтуусунда фестивалдын максаты Кыргызстандын жана КМШ өлкөлөрүнүн этно-маданий өзгөчөлүктөрүн изилдөө, жандандыруу, сактоо, достук мамилелерди орнотуу, балдардын көркөм, музыкалык, вокалдык жана хореографиялык чеберчиликтерин өнүктүрүү. Сегодня начинается этно-карнавал. Бүгүн Ысык көл досторду чогултат этно карнавалы башталды. Бул 10 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Быйыл 10-чу жолу өтүшү. Негизги максаты балдардын чыгармачылыгын өркүндөтүү, аларга өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын көрсөтүүгө шарт түзүү. Андан тышкары балдарды достоштуруу. Эгерде балдар бирин-бири таанышса, өздөрүнүн маданияты менен катар башка элдердин маданиятын билишсе, мындай балдар бири-бирине жоопкерчилик ала алган, ириде өз өлкөсүнүн мекенчил балдары болушат. Саламатсыздарбы, менин атым Асанова Гүлира. Мен бул этно карнавал конкурсуна биринчи жолу келип жатам. Жана абдан кубанычтамын. Мен Ош областына караштуу Өзгөн районунун Куршап айылынын номер 49 Токтогул атындагы орто мектебинен келдим. Биздин мектепте Мурас комузчулар ирим иштейт. Жетекчибиз Жапарканова Урия эжеке. Биздин окуучулар комузда көйлөрдү жерчет жана ырдай алышат. Біз осында этнокарнавалға балалармен келдік. Музыка мектебі ансамбль, домбырашылар ансамбльда келдік, серпер деген, және вокалдық ансамбль Ер Кемай. Қазір мен сөзді біздің оқушымызға Рахымбай Алтайырге береміз. Рахымбай Алтайыр негізінде 9-шы сыныпта оқиды, бірақ музыка мектебінде 6-шы сыныпқа өтті. Бірінші рет келгенде бізді жақсы қарсы алды. Маған өте ұнады. Ысык көл досторду чогултат 2022 балдар чыгармачылыгынын этно карнавалына республикабыздын 7 дубанынан жана шериктеш өлкөлөрдөн келген өкүлдөр билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев менен жолугушкандан кийин 500дөн ашуун балдарды камтыган делегациянын жүрүшү Орманжан Датка энебиздин эстелигинен башталып, борбордук көчөлөр аркылуу Жеңиш аянтын Төөлүк отту көздөй уланды. Биз бүгүн абдан кубанычтабыз. Анткени биз 12-чи Ысык көл досторун чакырат
эл аралык фестивалынан дагы бир жолу катышып жатабыз. Анткени көп жылдан бери биз катары менен ушул фестивалдын бир конокторубуз да. Бул жакта биздин окуучуларыбыз көптөгөн досторун табышты. Ушул фестивалдын жардамы менен биздин мугалимдерибиздин дагы профессионалдык деңгээли өсүп жатат. Анткени окуучуларыбыз жылдан жылга фестивалга катышуу менен ал жактагы башка топторду көрүп өсүп жатышат деп айтабыз да. Бизде жаш толкун бий тобу жыл сайын катышат, жыл сайын байгелүү орундарга ээ болуп жатышат. Ошондой эле 2 жылдан бери Көл ыргагы фольклордук комузчулар ансамблі дагы быйыл жеңиштерге жетишип, быйыл дагы баруу алдында турушат. Ал эми Арина болсо биринчи жолу катышып жатат быйыл. Мен биринчи жолу катышып жатам. Абдан толкунданып атам. Мен ал жака барып, көптөгөн досторумду табам деп ишенем. Өткөн тарыхты эскермейин кийинкинин келечеги болбойт дегендей, азыркы тынчтыкты, бакубат жашоону бизге тартуулаган согуш каармандарын эскерген Төлүк Отко өспүрүмдөрдү жетектеген делегация гүл чамбарларды коюшту. Бул биздин тарыхтын, биримдиктин символу. Тынчтыкта жашап жаткан азыркы өспүрүмдөрдүн ар бири түшүнүшү керек. Андан кийин фестивалга келген балдар Ысык көлдө көздөй жол алышты. Программа боюнча Ысык көлдө музыкалык топтор, хореография, аспаптык ансамбльдер, улуттук аспаптарда жекече аткаруу, вокалдык ырдоо боюнча быйыл биринчи жолу театр искусствосу номинациясында сынак өтөт. Этнокарнавалга келген өлкөлөрдүн эксперттеринен турган калыстар тобу сынакка катышкан балдардын өнөрлөрүн, сахна чеберчиликтерин баалашат. Они будут и в танцевальных, и в вокальных, и фольклорных, и театральных искусствах между собой проходить такой конкурс соревнований, покажут свое творчество. И это, наверное, тоже даст дух соперничества и дружбы. Жалал Абад областына караштуу Нокен районундагы Кочкор Ата шаарынын Кочкор Ата балдар чыгармачылык үйүнүн жетекчиси Борбиева Айгүл Мустапакулуна бул биз этнокарнавалга бийириминен Кочкор Ата балдар чыгармачылыгынын бийириминин 14 бийчи кызын алып келдик. Бийирим жетекчиси Нариза Алим жанына. Биз ойлойбуз, бул эл аралык этнокарнавалда балдар көптөгөн нерселерди үйрөнө алат. Жана ар мамлекеттердин, Кыргызстандын 7 дубанынан келген балдар менен достоша алышат. Бул этнокарнавалды уюштуруу тобу Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү усулдук борборуна жана ошондой эле билим берүү министрлигинин жетекчиси, билим берүү министри Алмазбек Бешеналиевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Биз аябай кубанычтабыз. Кочкор Ата шаарынан биринчи жолу бул этнокарнавалга 14 кызды алып келип жатабыз. Этнокарнавалдын жүрүшүндө фестивалга келген 9 жаштан 17 жашка чейинки балдар бири-бири менен таанышып, өз ара достук мамиле күтүп, кеңири пикир алышты. Мындай иш-чаралар эл аралык достукту бекемдөөгө зор салым кошмокчу.